Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү онлайн сабакта силердин маанайыңар жакшы болуш керек деп ойлойм. Анда эмесе силер менен бүгүн онлайн сабакты улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы балдар текстти форматтоо. Сабактын максаты балдар бүгүнкү сабакта силер менен биз эмнелерди үйрөнөбүз? Текстти форматтоо жөнүндө түшүнүк алабыз. Текстти форматтоонун жолдорун үйрөнөбүз. Документти форматтоо боюнча билимиңерди, көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Демек балдар текст бул бастырылган, жазылган же өзгөчө формада болуучу ар кандай сөз айтымы. Форматтоо деген эмне? Форматтоо бул документтин сырткы келбетин же андагы ар кандай объекттерди талапка ылайык формада көрсөтүү процесси форматтоо деп аталат. Текстти форматтоо үчүн адегенде текст жазат, абзацтары түзүлөт. Өзүңөр көрүп тургандай бул жакта тексттик редактордун объекттери жайгашкан. Бул жакта көрсөтүлүп тургандай балдар текст бул оңго, бул борбор боюнча, ал эми бул оңго, ал эми бул көлөмү боюнча жайгаштырууга болот. Бул тексттик редактордун бүт барында жайгашкан. Шрифт деген эмне? Шрифт бул алфавиттеги тамгалардын жалпы стилдик сүрөттөлүштөгү толук топтому. Бул дагы тексттик редактордо жайгашкан. Эгерде биз текстти шрифт боюнча өзгөртө турган болсок, биз каалаган шрифтке өзгөртүүгө болот. Ошондой эле биз тексттин размерин дагы өзгөртүүгө болот бул жактан. Тексттик документ. Тексттик редактордун жардамы менен түзүлгөн ар кандай текст ага кошкон тексттик эмес материалдар менен бирге документ деп аталат. Принтер деген эмне? Принтер документти кагазга басыш үчүн компьютерге принтер басып чыгаруучу түзүлүш кошулат. Башкача айтканда балдар, компьютердин эсинде сакталып турган тексттик документтерди кагаз бетине чыгаруу үчүн бизге принтер жардам берет. Принтердин 3 түрдүү тиби бар балдар. Биринчиси матрицалык, лазердик, бүркмө түрлөрү бар. Балдар келгиле анда силер менен суроолорго жооп беребиз. Бул жакта балдар суроо берилген, андан кийин бул жакта варианттар менен. Кандай эмесе балдар ойлонуп көрөбүз. Текст документти жасалгалап жайгаштыруу эмне деп аталат? Текшерип көрөлү анда. Форматтоо деп аталат. Азаматсыңар балдар. Кийинки суроо. Документти кагазга басып чыгаруучу түзүлүш эмне деп аталат? Ойлонобуз балдар. Анда текшерип көрөлү. Принтер деп аталат. Азаматсыңар. Алфавиттеги тамгалардын жалпы стилдик сүрөттөлүштөгү толук топтому эмне деп аталат? Анда эмесе текшерип көрөлү балдар. Шрифт деп аталат. Азаматсыңар. Принтер канчага бөлүнөт? Текшерип көрөлү анда. 3-кө бөлүнөт. Азаматсыңар балдар. Бастырылган, жазылган же өзгөчө формада болуучу ар кандай сөз айтымы эмне деп аталат? Азаматсыңар балдар, бул текст деп аталат. Азаматсыңар балдар, суроолорго эң туура жооп бердиңер. Кандай эмесе анда өзүбүзгө кол чаап коелу. Үйгө тапшырма балдар, компьютердин жардамы менен тексттерди форматтоо өз алдыңарча компьютерге тексттерди жазып, аны форматтоону үйрөнөсүңөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.